урматтуу экономика министри Данияр Жолдошевич, бир маселе мен дароо эле башында айтып коеюн. Мынакей сиздер бул өзгөртүүдө курулуш тармагына 12% кошумча нарк салыгын киргизип аткан берене бар. Ушул боюнча мен азыр мына ушул жыйындын алдында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүм. Садыр Нуркожоевичтин позициясы ушул өзгөртүүдөн 12% курулушка кошулуп аткан нарк салыгын алып салуу боюнча таптакыр өзүнүн сөзүн айтты. Ушул жерде урматтуу депутаттар, урматтуу демилгечилер, ушул маселеде өкүнүчтүүсү сиздер ушул президентке туура маалымат жеткирбепсиздер да. Ушуну мына президент угуп алып, аябай тынчсызданды да. Бул нерсе болбош керек болчу. Биз азыр мына ипотеканы жыргаган жерибизден кылып аткан жерибиз жок. Үйсүз биздин баягы мүмкүнчүлүгү чектелген, жашоо шарты оор адамдарыбызды бардыгын жарандарыбызды үй менен турак жай менен камсыз кыла албай жатсак, кайра 12% кошуп, баасын жогорулатып, бир топ кыйынчылыктарды түзүп атканы боюнча аябай мындай кейиштүү жагдайды айтты да. Ушул маселелерде силер бир тилде болуп, ушуну тактап келсеңиздер болмок. Андыктан ушул 12% кошумча нарк салыгы курулуш тармагын такыр алып саласыздар. Биринчи окууда концепцияны колдоп берейли, урматтуу депутаттар. Анан кийин экинчи окууда дагы бир топ өзгөртүүлөр бар, урматтуу министр. Сиз менен сүйлөшкөнбүз салык жаатында. Ушуну эске алсаңыздар.